Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Хайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 27 ноябрь 2024 жыл мен сіздерге 30 адырдың центріне жақын эле жерде жайгашкан сатыла турган 5 соток жер участок тууралуу информация бермекчимин. Жери документ боюнча 5, фактически 7 соток чыгат. Бул жерде таза суу, свет, бүт бардыгы бар экен, жолдору дагы асфальт. 30 адырдын центрине келесиздер, Ош тараптан келген болсоңуздар. Анан светофордон оңго бурулуп, асфальт жол менен 800 метр түз жүрүп барсаңыздар, оң тарапта сатылуучу жер участогубуз турат тугандар. Оң тарабында боюнда сатылуучу 5 соток жер участогубуз жайгашкан. Кызыл китеби бар, документи так. Анан документ боюнча 5 соток экен тугандар. Фактически эсептегенде жери 7 соток чыгат. Себеп дегенде мына үйдүн алдында ушундай көчө тарапка чейин дагы кошумча жери бар экен. Мына кошуна сыяктуу бир темир тосуу менен тосуп өзүңүздөргө карата аласыздар. Мына арыкка чейин сиздердин жериңиздер. Эми 7 соток деп эле эсептеп койсо болот. Условияларына келе турган болсок, таза суу бар, свет бар, жолдор асфальт, 30 адырдын центрине пешком эле барып келе берсеңиздер болот. Тынч, сонун жер. Анан тугандар, бул жерде эс айтып, бул жерде трансформатор бар экен, свет боюнча маселе жагылбайт тугандар. Мына арыкты деле кийин лоток кылып тосуп жасап алсаңыздар болот, варианттары көп тугандар. Мына кошумча жерин айттым. Ушул жерди кошкондо 7 соток чыгат. Калган мына 5 сотоку мына ушул төрт тарабы тең пескалок собору менен тосулуп, варата орнотулган. Варата коюлуптур. Бул жакта болсо сыртка жаткан деле даяр экен. Мына төрт тарабына болсо жакшы качествода 3 бөлмөгө ылайыкталынып, фундамент деле куюлган экен. Фундаментке вообще такыр мындай бир таш кошподум дейт. Кыскасы фундаменти өтө жакшы качествода, өзүм эле жашайм деп жакшы качествода фундаментти салыптыр, куюптур тугандар. Анан эми барыңыздарга эле кызык болот да, жер участокты эмнеге сатып экен деп. Акча керек болот экен тугандар. Ошол эле себептен сатам деди. Жер алган адам утулбайт, билесиздер. Жердин баасы азыр жылдан жылга кымбаттап аткан учуру. Мына фундаменттин ар тарабына мындай бир местолор калтырылган. Караңыздар. Кыскасы бүт бардыгы пландаштырылып, анан салынган экен. Мына төрт тарабын эле пескалок собору менен тосконмун дейт. Архитектордон балдарды чакырып, өлчөтүп, бардыгын закон түрүндө кылганмын дейт. Жердин кызыл китеби бар тугандар. Анан мына биринчи бөлмөсү болуп калат. Фундамент. Бул жагы экинчи бөлмөсү. Болуптур. Мына тугандар, мына биринчи бөлмөсү, бул жагы экинчи бөлмөсү, бул жагы болсо үчүнчү бөлмөсү. Анан мына жер болсо кире бериши, коридору, мына оң каптал болсо узун болуп турат го, ал жерге Кудай буюрса сануз эле болот экен тугандар. Көрүп атасыздар. Эми тугандар, кимиңиздерге жер жаккан болсо, кимиңиздер жер издеп жүргөн болсоңуздар, кийин келип ээси менен сүйлөшүп дагы да бир толук маалымат аласыздар. Лайктан басып, дос таныш тууган уруктарыңыздарга ушул видеонун ссылкасын жиберип коюңуздар. Балким 30 адырдан сатыла турган жер участок издеп жүргөндөр тугандар. Караңыздар, бардыгы жакшы. Эми баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, 2,5 миллион сом, анан кеми бар.